Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жакшы буюрса, жакшы жаңылык болуп жатат. Мына Филадельфия эли баарыбыз жалпы чогулуп, Кудай буюрса мечит алайлы деп жатабыз. Мечиттин зданиясын Кудай буюрса таптык. Мына 3 этаж чоң, жакшы өзүбүзгө бир кыргызга жараган, кыргыздын коммунитиси, кыргыздын мечити, биздин келечек жаштарда, ушу кичинекей жаштарыбыз бизде биякта тил, салт, каада салтыбыз жоголуп баратат. Ошону жоготпой турчу жашынакай бир өзүбүзгө бир мектеп дагы ачайлы деп ушакта кичинекей балдар окуп, Куран үйрөнүп, кыргыз тилин, орус тилин, англис тилин үйрөнгөн жакшы бир ушундай бир имарат алайлы деп жатабыз. Ошого колуңуздардан келген жардамды силерден берип коюшуңарды суранам. Кыргыздар негизи биримдиктүү, баарыбыз ынтымакта жапа-тырмак кылсак, баары Кудай буюрса иншалла жакшы болот. Баарыңарга Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахка чексиз мактоо. Мусулмандардын үйүнө ушу мечит алалы деп ниет кылып жатабыз. Аллахтын ыраазылыгы үчүн, кыргыздардын келечеги үчүн алдында кыргыз тилин үйрөтө турган оргкомитетте тиешелүү нерселер киргизген атабыз. Ошого кыргыз эли болуп жалпы акча чогулуп жатабыз. Ушул нерсеге салымыңыздарды коштуңуздар, жакшы болот деп ойлойм. Келечек биздин колубузда. Кыргыз эли мен ишенем, баарыбыз ынтымактуубуз. Кайсыл жерден кандай бир душмандар кол салбасын, баарыбыз жапа-тырмак болуп, баары ар дайым жардам берип келгенбиз. Ушуга дагы салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Assalomu alaykum, урматтуу мекендештер. Филадельфиянын эли буюрса мечит таптык. Артыңарда турат 3 этаж имарат. Эми ойлойм, бул имарат биздин балдарга келечегине абдан жардам тие турган мечит болот. Ошон үчүн жардамыңыздарды сурайм. Кайрылыңыздар, жардам бериңиздер, ушуну алып калайлы биздин келечек үчүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах субхана чексиз мактоолорду айталы. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдар жана салаваттар айталы. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субхана сиз менен бизге насип кылып, ушу мечитти алалы деп жатабыз. Ушу мечит чыгып жатат. Ошо жалпы мусулман бир туугандарга сиздерге кайрылып кетебиз. Көптүккө жол болот дейт. Ушул көпчүлүктө биримдикте ушу мечитти алалы турган болсок, бул мечит Алланын үйү, үммөттүн башы бириге турган жер. Ошого иншалла барыңыздар да ушу мечиттерге салым кошуп, ар бириңиздер акыретке, өзүңүздөрдүн акыретиңиздерге бир азык топтой турган болсоңуздар, кимде ким Алланын ыраазы үчүн бир мечит сала турган болсо, Алла таала ал инсанга сөзсүз жаннатта хашыр салат. Ошон үчүн мечиттин салышына сиздер менен биз себепчи болуп, ушу жакшылыкка бир себепчи болуп калалы. Алла таала кыямат күнү ар бир инсан Алланын ыраазы үчүн кылган, Алланын үйүнө кошкон салымын Алла тааланын сөзсүз ажыр сыйлыктары бар. Жапырт мусулман бир туугандар, сиздер баарыңыздар чакырып кетем. Өзгөчө Америка шаарында жашап жаткан, Америкада жашап жаткан мусулман бир туугандарга ушуларга салымыңыздарды кошуп, мечиттин туруп калышына себепчи болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чексиз шүгүрлөр Аллах субхана тааласына, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Ушул жерге чогулганыбыздын бир эле максаты ушу мечитти алып коелу деп атабыз. Баардык мусулман бир туугандарга кайрылып кетет элек. Ушу мечитти алып алсак, бул мечитте эмнелер болот? Бүт мечит абат болот. Бүт ушакта мусулмандардын баары келет, балдарын алып келет, балдарын үйрөтөт. Биздин балдардын келечеги деп бизди ушул кыяматка чейин улантчу нерсе да. Кийин биздин аттарыбыз калат бул жерде. Ошон үчүн салым кылып калалы. Аллах субхана таала кийин кыяматта айтат: "Мен кошуналарым кайда?" дейт. Периштелер сурайт: "Ey Алла, сиздин кошуналарыңыз ким?" дегенде, мечитти абат кылгандар, мечитке жүрөгү байлангандар дейт да. Башка жерлерде айткан жок, базар же бизнестер эмне мечитти айтып атат да. Ошон үчүн кеп баарыбыз жапа-тырмак көп пикирсе көл болот дейт. Баарыбыз ушул жерге берип калалы. Бир айлык зарплатабызды беребизби, бир жумалык зарплатабызды берели, берип ахиреттерди куруп калалы. Бул дүйнө эмне? Ахиреттин негизин дейт. Ахиретти ушунчалык курушубуз керек. Ар бир мусулмандар, ар бирибиз муктажбыз ахиретти кургангачы. Алланын алдына барганда дагы жүзүбүз жарык баралы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.